алейкум, урматтуу жалпы Ош ТВ телеканалынын көрөрмандары. Ошол жерде мен такыр аткара албай, агайлар чыгып урушуп атты. Ким уруксат берди деп. Ал жактан уруксат эмес, ал жакка кириш кыйын экен. Мейли өзүмдүн башымдан өткөндөр болбосо деле. Таштап бүт барыбыз даярданып, эртең съемка деген күнү Манас отказ кылып койду. Эртең тартабыз деп 3 жума жүрө берип, уже актрисаларыбыз да ишенбей калды. Бул тартыла турган клиппи же тартылбайбы? Эле мисалы Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларын окуп чыксак, анын киносун көрсөң, ошону кино кылып тарсам, балким жеткире албай калат да. Азыр биз күтүп атабыз. Жай кыялымда сен мени жазыласың ырлама. Күн түн опон болуп, ыр болуп жаңырасың кулатыма. Бир кичине деңгээлде болсо да бул бирөөлөргө арналат десем болот да. Бирок бул чынында мен өзүмдүн сүйгөн кызыма деп айтканга мындай туура болбойт. Бирок ушул жаштыкта студенттик күндөрдө биз ошол студенттердин жатаканаларына, университеттерине каттап жүргөн учурларда эстеп десем болот. Негизи ырды жазып атканда эле мындай жөн эле ооздуктан курабай, мындай ошол жүрөктөгү кыялдар, ошол болуп өткөн окуяларды жазганга аракеттендим десем болот да. Шашып барам, алдыңа адатымча күлүп барам. Эх, студент кыз, оюңду бурсам түшүн сабагыңан, эй сабагыңан. Жалпы студенттердин башында ушундай кызыктуу күндөр өтөт да. Ошол күндөрдү эстетип, ошол күндөр мисалы үчүн кызыктуу окуялар болот ар бир адамдын башында, бирок ал ошол учурунда бааланбайт да, билинбейт деле мындай чыгармачыл эмес адамдаргачы. Бирок негизи ушундай кызыктуу күндөр студенттик күндөрдө болот дегендей. Келечектеги студенттер, окуучулар, азыркы мектеп окуучулары суктанып, биз да студент болсок, анан ушундай күндөрдү башыбыздан өткөрсөк деген нерсени айткыбыз келген. Күз, кыш, ойлорумда күтөмүн өзүң басчу жолдорумдан. Бул жерде негизи менин башымдан өткөн окуя болгон жок клиппечи. Себеп дегенде биз сценарист жазган байкеге, ушул клипмейкер Байман Осмонов бир байкеге жаздырабыз деди, макул деп. Ошол байкеден окуп көрдүк. Окуп көрсөк эле мага бат эле жакты. Мейли өзүмдүн башымдан өткөндөр болбосо деле. Эми өзүңдүн башынан өткөн окуялар кадимки эле адамдардын күнүмдүк жашоосундагы аны чагылдырайын десең анча кызыктуу болбойт. Ошондуктан бир аз өзгөчөлөрүн сөйлөйм деп Байман айткандан макул деп ушундай тартылып калдык. Эми негизи буга чейин Гүл кыздар деген ырыбызды дагы ушул өзүбүздүн башыбыздан өткөн окуяны жасайлычы деп кылдык, бирок өтө мындай өзүмдүн оюмдагы өзүм жазгам сценарийни. Өзүм барыбир жанагындай чыныгы сценарист болгондон кийин анча кетпей калат экен. Ошондуктан бул учурда эмеде ушул сценарийге жаздырганыбыз туура болду. Эч бир арманым жок, студент кыз бир кылчайып койгонумда. Биринчиден эле биз ушул тарта турган жерибизди табышыбыз, сүйлөшүш кыйын болду. Биз Манас университетинен тарттык. Ал жакка биз 2 жума алдын заявка таштадык. 2 жума таштап бүт барыбыз даярданып, эртең съемка деген күнү Манас отказ кылып койду. Андан кийин биз аябай ошого даярданып алгандан кийин аудицияга бардык. Аудицияга барсак, аудиция 1 жума алдын заявка таштагыла деди. Ал жака деле заявка таштадык. Кайра бардык Манаска. Манаста ошол белгилүү режиссер Молдосейит Мамбет Акынов деген биздин агайыбыз бар. Гүлсара Бейшеналиева да сабак берген. Ошол агайыбыз барып суранып, сиз аркылуу аны албасак бизге аябай татаал болуп атат деп. Анан макул деп, анда кийинки жумага калтыргыла деп, кайра кийинки жумага тартмай болуп, ошондо 3 жуманын ичинде, 3 жумадан кийин барып аябай кар жаап, муздак барып тарттык. Анда дагы ушул 3 эле саат уруксат берди. Эртең тартабыз деп 3 жума жүрө берип, уже актрисаларыбыз да ишенбей калды. Бул тартыла турган клиппи же тартылбайбы? Эртең деле тартылбайт го деп жатса керек, кар жаап аткан. Ошондой нерселер болду. Кызыктуу. Күн түн опон болуп, ыр болуп жаңырасың кулатыма. Күз, кыш, ойлорумда
бизге аудитория керек болду. Себептен сценарий ошондой жазылып калыптыр. Бүт деле ошонун ичинде экен да. Анан биз 3 жум алдын барып караганда жакты бизге. Себептен ал жактан эч ким клип тартып эле ошол жактан тартышыбыз керек деп. Себептен андан кооз аудиция бар экен. Аудициядан уруксат алыш аябай кыйын экен. Ал жактан уруксат эмес, ал жакка кириш кыйын экен. Тартып аткан учурларда ошол студенттерге дагы аябай мешайт эттик окшойт. Агайлар чыгып урушуп атты. Ким уруксат берди деп. Анан сырткары ошол тартылып аткан учурда бизде массовкалар да аябай аз болду. Нары берип өткөт аткан адамдардан суранып келелечи катышып болгачы депчи. Себептен ал университетте адамдар аябай аз окуйт экен. Аз окуса дагы ошол эмеден аудиториядан эч жака чыгышпайт. Бирок кандай десем, ошол клипмейкердин шыктуулугунан десем болот. Аларды билгизбестен ошол жандуу кадрларды тартып мындай жабып кеткен да. Сен менин жазыласың ырларыма, күн түн орбон болуп, ыр болуп чаңырасың кулагым. Кыздын артынан чуркап барып канда кыз мени күтүп турган жеринде ошол жерде мен такыр аткара албай, негизи актер эмесмин да. Ошол жерде аткара албай, ошол жерде аябай эле кечке күлдүк. Анын кадрдан да көрсөңүздөр болот. Анча образга кире албай жатканыбыз. Калган жактары жеңил эле болду. Бир негизги нерсеси ушу аябай суук болду. Кыш ойлорумда күтөмүн өзүң басчу жолдоруңан, эч бир арманым жок. Студент кыз бир кылчайып койгонуңда. Аябай кардын жаап аткан учурунда тартканбыз да. Сырттан тартканга эч кандай бизде мүмкүнчүлүк болгон жок да. Ошондуктан биз кайра тартып калсак сырттан ошол азыркы күз аябай кооз болуп аткан чагы ошолорду күздү аралаштырып, анан каармандарды массовкаларды көбүрөөк кылып тартканбыз. Ошолорду өзгөртмөкпүз. Жаркылдаган айланып кетейинчи кабагыңан. Аябай кыйынчылыктар болду. Бирок клипте мисалы үчүн ошол сценарий жазганда, окуганда башкача болот да. Мисалы үчүн башка чыгармаларды деле, мисалы Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларын окуп чыкса, анын киносун көрсөң, ошону кино кылып тарсам, балким жеткире албай калат да. Ошондо аткаруучулар дегендей ошол сыяктуу эле биздин деле окуганда сценарийибиз аябай кызыктуу болгон. Бирок мындай жарыкка чыкканда биз же актрисаларыбыз жеткире албай, ушундай кемчиликтер болот экен. Бул клипте гонорар төлөнгөн жок кыздарга. Өзүбүздүн эле тааныш кыздар, Минурбек деген жакшы көргөн бир байкем бар. Ошол жебе тобундагы солист. Ошол бир күнү жумушума келип, анан клипиңе кыздар болсо айт деп айткан. Анан чалдым, бир кызды көрсөттү. Ошол кыз болобу деп азыр клиптеги каарман. Анан көрүп эле жакты мага деле. Анан 2-3 кыз тандаганбыз. Анан ошол кыз жакшы экен го деп сүрөттөн Инстаграмдан эле көргөнбүз. Бирок тилекке каршы кызды биз биринчи жолу ошо клип тартыла турган күндө көрдүк. Аябай кечигип келди кыз. Биз ага чейин башка кыз издеп баштадык. Кыз телефон алган жок. Анан кечигип келди, кечирээк баштадык. Кызды ошолор аркылуу таанып калдык да. Эми азыркы кезде биз аябай ташала элекпиз. Бизге аябай дагы көп жетишпестик көп. Келечегибизде кийинки клиптерибизге профессионалдуу актерлорду, актрисаларды тартабыз деген тилектерибиз бар. Сезип турам, сен мендеги экендигин билип турам. Жүрөгүң бош, сездирбейсен да мени күтүп турган, эңсеп турган. Негизи өтө чоң каражат коротулган жок. Жалпысынан айтканда ушул акча сомго айтканда 40 000 сом тегереңдеп ушул клиптин өзүнө ырдып кошуп койгондо. Бул жерде менин клипмейкердин акысы болду. Андан сырткары светтер, студияларды алдык. Ошондой эмелер.
камтыды. Сага арналган колума роза гүлү буркураган махаббатым өзүңсүң жүрөгүмдү арулаган. Көңүлүмө аябай жакты клип. Эми алдында эл сындайт, аны биз өзүбүзгө жаккан менен элге жагыш керек деген негизги нерсе бар. Азыр биз күтүп атабыз. Кандай жетишкендикке жетишебиз, канчалык деңгээлде таанылып алабыз дегендей. Мындай аябай переживать этесиң да азыр.